Keliniz suroo berүүңүз мүмкүн. Assalamu alaikum. Men Litstenmin. Bizge маалым акыркы жылдарда мусулмандар илим, технология жана көптөгөн башка жааттарда бир канча артта калып кетишти. Эмне үчүн биз мындай абалга келип калдык? Эмне үчүн мусулман өлкөлөр технология жаатында батыш өлкөлөрүнө көз каранды болуп калышкан? Өздөрү болсо жаңы ойлоп табуулардан токтоп калышкан. Bir tuğanımız жакшы суроо берди. Эмне үчүн мусулмандар илим технология жаатында алсырап калышты? Эмне үчүн мусулмандар батыш технологияларына көз каранды болуп калышкан? Эгер тарыхты окуп көрсөңүз, 8-кылымдан 11-кылымга чейинки убакты европалыктар караңгылык доору деп аташат. Караңгылык доору ким үчүн? Европалыктар үчүн. Бирок мусулмандар тарабынан ал кылымдардагы жетишкендиктер феноменал даражада эле. Ал кылымдар илимдин алтын доору болуп эсептелинет. Эгер тарыхты окуп көрсөңүз, биринчи дүйнө картасын түзгөн киши Ал-Идриси экенине күбө болосуңар. Ал киши 1154-жылда дүйнө картасын түзүп чыкты. Дал ошондой математика жаатында дагы мусулмандар индустардын нөл жөнүндөгү билимдеринен пайдаланып, ондуу саноо системасын негиздешти. Ушул себептен бүгүнкү күндөгү сандар араб сандары деп аталат. Саноо сандарында колдонула турган 1, 2, 3, 4-төр бул араб сандары болуп эсептелет. Бул сандарды мусулмандар ачышты. Тригонометрия жаатында биринчи номердүү адис алым Аль-Беруни болгон. Ал Пифагор теоремасын туура бурчтуу 3 бурч катеттерине жасалган квадраттардын беттеринин жыйындысы гипотенузага жасалган квадрат бетине тең экендигин түшүндүрүп берген. Аль-Беруни дүйнөнүн эң идеал картасын иштеп чыкты. Ал өзү жараткан астрономик аспаптар жардамында жер шарынын өзгөчө формасы глобусту ачты. Ошол доордо мусулмандар дүйнө чокусунда болгон. Химия илиминин атасы ким? Китептерде окусак аны Габер экенине күбө болобуз. Ким ал Габер? Ал Жабир ибн Хайян. Алар аны батышча жаңыруусу үчүн атайын Габер деп аташкан. Бирок ал киши асыл аты Жабир ибн Хайян. Мектептерде бизге биринчи кан айлануу системасын ачкан инсан бул Уильям Харви деп айтышат. Бирок Харвиден 400 жыл мурда муну ачкан инсан Ибн ан-Нафис болгон. Ибн ан-Нафис биринчи кан айлануу системасын чечмелеп берген киши эле. Бирок китептерде Уильям Харви деп окуйсуз. Бирок эч ким Ибн ан-Нафис жөнүндө маалыматка ээ эмес. Анын ичинде медицина жаатында дагы мусулмандар бир катар жетишкендиктерди колго кириткен. Рази, Мухаммад Шах сыяктуу химия жана дарылоодо адис болушкан. Чыгыш Арастусу ким экендигин билесизби? Чыгыш Арастусу бул Авиценна. Бул Ибн Сина, аны Авиценна деп айтышат. Алар аны батыштык киши деген таасир калтыруу максатында Авиценна деп айтышкан. Бирок ал Ибн Сина эле. Мен жүздөгөн мусулман аалымдарын келтирүүм мүмкүн. Бирок мен сиздин пикириңизге кошуламын. Ооба, пикириңизге кошулам. Бүгүн мусулмандар бир канча артта калып кетишти. Бирок тарыхта биз мусулмандар дүйнөнүн чокусунда элек. Бүгүн мындай кризиске жолукканыбыздын негизги себептеринин бири ошол доорлордо биз динибизге жакын элек. Бирок бүгүн болсо мусулмандар диндеринен узакташып кетишти. Биз Курандан, хадистерден узакташып кеттик. Батыш өсүп кеткендигинин себеби болсо алар өздөрүнүн бузук диндеринен узакташышты. Биздин кризисибиздин себеби ал динибизден узакташып кеткендигибиз. Батыштын өнүгүп кетүүсүнүн себеби болсо өздөрүнүн бузук диндеринен узакташканы болот. Биз болсо чыныгы динибизден, Курандан, сүннөттөн алыстаганыбыз үчүн кризиске жолуктук. Бул азыркы абалыбыздын негизги себеби. Эгер биз Куранга жана сүннөткө кайтсак, анан Аллах жана анын расулу алып келген хидаятка ээрчисек, иншаллах дагы дүйнө чокусуна көтөрүлөбүз. Үмүт кыламын сурооңузга жооп бере алдым.